Равшан Жээнбеков кайра камалды. Саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан камакка алынды. 5 августта Бишкектин 1 райондук сотунун чечими менен анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп 5 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирди. Жээнбеков бир жолу бузганын мойнуна алып, бирок эскертүү менен чектелүүнү соттон суранган. Равшан Жээнбеков 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын алкагында Койташта камалган. 2020-жылы күздөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Андан соң президенттик шайлоодо талапкер болгон. Соттун бүгүнкү чечимин ал оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Булак Азаттык. Месси Барселонадан кетти. Бул тууралуу аталган клуб жарыялады. Месси менен келишим июлда аяктаган. Спорт басмалары жагдай каржылык маселеге такылганын жазышты. 34 жаштагы аргентиналык чабуулчу менен августтун башында жаңы келишим түзүү пландалган эле. Клубдун жетекчилиги жаңы келишимге кол коюуга өз ара каалуу болгонуна карабай, Испаниянын футбол лигасынын эрежелери менен байланышкан каржылык жана уюштуруучулук тоскоолдуктардан улам мүмкүн эмес деп маалымдады. Месси аталган клубка 2000-жылы келген. Анда 13 жашта эле. 3 жылдан кийин команданын негизги курамында ойной баштаган. Дүйнөнүн мыкты футболчуларынын бири деп сыпатталган Месси 6 ирет алтын топ сыйлыгын алган. Булак Азаттык. Талиптер чыпташкан кийим үчүн бир аялды өлтүргөнү кабарланууда. Талиптер денесине чыпташкан көйнөк кийип, эркек туугандардын коштоосу жок көчөгө чыкканы үчүн бир келинди өлтүрүп салышкан. Бул тууралуу Ооганстандын түндүгүндөгү Балх провинциясынын полициясы кабарлады. Талибандын жоочулары өз карамагындагы Самаркандиан айылында аялды атып өлтүрүп кеткенин полиция башчысы Зиялуках Туфан Азаттыктын Ооган кызматына билдирди. Маалыматка караганда, Назанин аттуу келин болгону 21 жашта эле. Ал Мазари Шариф шаарына баруу үчүн үйүнө чыгып, машинеге отурар маалда кол салышкан. Полиция билдиргендей, Назанин бетин жапкан паранжа болгон. Талибан кыймылынын өкүлү Заибулла Мухаджид полициянын билдирүүсүн четке кагып, аталган окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Булак Азаттык.